Социалдык келишим долбоорунун алкагында 8500 үй бүлө мамлекет менен келишим түздү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги маалымдады. Ал арада келишим түзгөн жарандар кирешеге чыгып, турмуш шартын жакшыртууга да жетишти. Аз убакытта каржы булагын 4-5 эсеге жогорулата алган Равшанбек Каримовдун ишмердүүлүгүнө кабарчыбыз Асылхан Махамат кызы сересеп салган. Равшанбек Каримов дээрлик 36 жылдан бери Разаков шаарындагы Лейлек базарында араба кеч болуп иштеп келет. Ал үстүбүздөгү жылдын июнь айында өкмөттүн социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 000 сомдук сертификат алып, ага электромуравей сатып алган. Мурда кол араба менен жумасына 3 000 сом тапса, азыр 15 000 сомго чейин иштеп жатыптыр. Мен мурда пособие алып жүрүп, балдарыма 3 баланын атасымын мен. Пособие алып жүрчү эдик. Bozorda ilgari tachka turtib жүрөт элем. Tachkada o'ta qiyin vaziyatlar bo'lgan. Biroq hozir mana elektromobilni Xudoyga shukr hukumatimiz пособияны nimasiga 100 000 ақша olib turib, shu elektromobilni olib oldim. Bu o'ta menga yengillik, o'ng'ay bo'ldi. Qancha yuklar oyoq bu yoqda sal olisroq bo'lsa ham tashlab qo'yamiz. 3 баланын атасы Равшанбек Каримов буга чейин балдарына жөлөк пул алып келген. Бирок алган акчасын кем каржысына да жеткире алчу эмес. Эми мынтип өкмөттүн 100 000 сомдук сертификатынын арты менен алгылыктуу кирешеге чыгып, кубанып турган чагы. Мурда мен 3 000, 5 000 табат элем. Азыр айына эсеп кылсак 15 000, 14 000 пул табып атам. Азыр балдарыма да жакшы болду. Илгери балдарыма пособие алчу эдик, 4 000 pul alat edik. Biroq hozir sal jengillik bo'lib, o'zime ham jengil bo'ldi. Mana onu olib olib, bozor yoqqa yuklar tashib, oncha odamlarning ishlarini bitirib. Эске салсак 2022-2023 жылдар аралыгында Лейлек районунун аймагында жалпысынан 212 жакыр жашаган жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө социалдык келишимдин негизинде бир жолку социалдык жардам берилген. Учурда алар жакыр үй бүлө статусунан чыгып, өз ишкерлигин жүргүзүп жатышат. 2024 жыл ичинде жалпы бизге 331 үй бүлө социал долбоор карында өсмөрдү жүргүзүү боюнча арыздар менен кайрылган. Мындан 205 арызы убактылуу комиссияда каралып, бүгүнкү күндө 184 үй бүлөгө социалдык контракт боюнча колдоо көрсөтүп, ал эми калгандарына дагы социалдык колдоо көрсөтүү багытында иштеп жүрүп атат. Район боюнча бүгүнкү күндө аз камсыз болгон 1518 үй бүлө аз камсыз болгон үй бүлө катары туруп, тийиштүү мамлекеттин токтомдоруна ылайык аз камсыз болгон үй бүлөгө статусуна үй бүлө жөнөтүп алып чыкты. Алдыда социалдык келишим долбоорунун катышуучуларына министрлер кабинетинин токтомунун негизинде 200 000 сомдон Элдик банк жана Айыл банк аркылуу пайызсыз кредит берилүүсү күтүлүүдө. Асылхан Махамат кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.